Саламатсыңарбы? Менин атым Азамат. Каракол шаарында вет врач болуп иштейм. Биз ушул айы сентябрь айында шарпка жакшы бир дары колдондук да. Ошонун натыйжасын сиздер менен бөлүшүп коеюн деп атам да. Бул яшур оорусу, бул вирус. Малдын оозуна жаралар чыгып, буту жарылып, буттары жара болуп кетет да. Көп адамдар только антибиотик эле колдоно беришет. Бирок антибиотик бул вирусту албайт, экинчиден грибокту албайт. Только бактерияны алат да. Бул оозунда вирустан сырткары ошо бактерия жана грибоктор да отуруп алат. Бутунда ошо кык баскан жерлерде толтура грибок. Аны бир да дары антибиотик албайт, аны только противогрибковый дарылар алат. Биз быйыл ушул жакшы бир дарыга кездешип калдык. Мындай Банио деген препарат, Эргас деген фирманыкы. Буну деген Индияда бир бак өсөт экен. Ошонун жаңгактары менен жасалган препарат экен. Аны сууга эссе самындай болуп, сапонины деген веществолор бөлүнүп турат экен да. Ошо сапонин менен жасалган препарат экен. Буну деген биз ушу дарыны шарпка колдондук. Результат аябай высший болду. Бул биринчиден вирустун өзүн алат экен. Экинчиден бул грибокту алат экен. Үчүнчүдөн бул бактерияны алат экен. Бул 14 вид бактерияны алат экен. И плюс грибок. Особенно жанагындай кандида деген оңой менен өлбөйт алчы. Ошону да алат экен да. Биз бул препаратты шарпка колдондук, чисто случайно элдер изденип, бирөөдөн угуп, анан өзүбүз дагы ушул колдонуп көрөлүчү ушул препаратты. Балким шарпты жакшы айыктырат деп эле колдондук. 100 граммын 500 грамм сууга эзип, оозун чайкап, ошентип да көрдүк. Плюс мындан 100 грамм АСД, 100 грамм диогот, анан 200 грамм сумай аралаштырдык. Ошо менен ооздорун 20-30 миллилитр менен ооздорун обрабатывать этип аттык. Бир 3, максимум 4-5 күндө тез эле айыгып, сүйкөгөндөн кийин 2 күндөн кийин эле жей баштайт экен. Особенно буттары жарылып, канап, аябай осложнение берип кеткендерге сүйкөгөндө выздоровлениясы бат экен аябай. Ошондуктан ушул видео менен бөлүшкүм келип атат. Элдер жалаң эле антибиотик колдонуп атасыздар. Только антибиотик жардам бербейт бул жерде, яшурда. Жанагындай антибиотик спрейлерди чачып атасыздар, күчөтөт, аппетит сбивает. Бул препарат натуральный экен. Дерево, индийское дерево. Муну Кудай Таала ойлоп тапкан заттын бири да. Ошондуктан Эргас деген фирма өзүнүн бүт препараттары натуральный экен, табигый жасалган экен. Бизге лично мен вет врачмын, мага жакты, малга зыяны жок экен. Колго да тийип атты, өзүбүзгө да колубузга тийип атты бул препарат. Эч кандай аллергия да берген жок, осложнение вообще ничего, побочный реакция малга дагы, өзүбүздүн колубузга да эч кандай болгон жок. Ошондуктан бул видеону ким көрүп атса, шарп оорусуна мындай Банио деген препаратты колдонсоңор жакшы экен. Ошол менен бөлүшөйүн деген. Сап саламатта калыңыздар, малдарыңар айыксын, берекесин берсин Алла Таала, Кудай Таала. Малдарыңызды бат-баттан айыктырып, үзүрүн көрүңүздөр. Мына сыйырым жөлөк басып, жүлө жаман болгон эле. Баню средствосун сууга аралаштырып, чачып, баягынтип элек мынтип бери жакшына болуп, баардыгы түшүп, кашек жеп сонун болуп калды. Эки сыйырыма тең ошентип сүрткөмүн. Эки сыйырым тең жөлөк басып, ысы жаман болгон эле. Мына таптыз болуп тазаланып калыптыр. Банюну эле сууга аралаштырып туруп эле чача бердик. Адамдар үкөл алдыргыла дедиле, үкөл алдырбай эле банюну кичине сууга аралаштырдым дагы, чачтык да. Ушинтип тазаланып, бир сонун болуп калды. Саламатсыздарбы? Жалпы жакшы турасыздарбы? Мен ушул Эрсак компаниясынын банюсу жөнүндө дагы бир жакшы отзыв айтып кетейин деп жатам. Эрсак компаниясынын мондай литровый баню деген каражатын азыр айыл
көбүнчө айыл жеринде малдар ооруп жатат, койлор, уйлар шарп болуп атат. Ошол уйлардын шарп болгонуна жана койлордун ооздуу болгонуна ушу шарп деген оору бар экен малда. Ошого аябай жакшы каражат катары алып атышат. Көп сурап, көп алып атышат. Мен ошо өткөндө Оттук айылынан, көлдөгү Оттук айылынан бир таанышым келип алып кетти эле ушуну, уйларым шарп болуп атат деп. Ушул рекинди колдонуптур, аябай сонун эффект берип. Азыр ошол эле айылдан дагы ооздон оозго өтүп, Оттук, Кара Шаар, Кара Талаа, биягы Кочкор, Чырпыкты, Саргамыш айылдарынан келип алып кетип атышат. Менден үйдөн мынакей мондай литровый каражат 1 литр. Муну кандай колдонот экен? Мына мондай эле аппаратка куюп алып, уйлардын оозуна, койлордун туяктарына, жанагы кан болуп аткан туяктарына жана ушул уйлардын шилекейи агып шарп болуп аткан уйларга мондай каражатка куюп алып эле, мынакей куюп алып эле монтип чачат экен. Мына мондай кылып ооздоруна чачып, ушинтип дарылап жатышыптыр. Аябай сонун эффект берет экен, аябай сонун болуп атышыптыр. Азыр антибиотик дарылардан мал доктурлардан дагы дарылар да алышып, баары антибиотик болуп, көп жакшы действия бербей аткандыгына байланыштуу азыр ушул каражатты көп кылып атат. Ошонун сыңарындай мен ушу каражатты кимдеги укса, көрсө, алып пайдаланып көрүңүздөр демекчимин. Менде бар. Алам десеңиздер, личкама чыгып кайрылыңыздар.